Ассаламу алейкум кыргыз элим, саламатсыздарбы достор. Достор, менин атым Болотбек. Мен будан бир нече апта мурун сиздерге иллюстрациянын жер-жеринен баштоону айтып кеткем. Мына Токтогулда, Кудай буйруса, жаштар коррупциянын ана башы болгон Тайырбек Сарпаш жана анын үй бүлөсү менен күрөшүүнү дагы деле улантып келүүдө. Мына Токтогул районуна жакынкы шаарлар бул Каракөл шаары, Ташкөмөр шаары. Жаштар, бир гана үмүтсиздер де, сиздер гана коомду өзгөртө аласыздар. Ошон үчүн чыгыңыздар, коррупция менен күрөшүңүздөр. Интернеттен чыгып реалдуу күрөштөр жазаңыздар. Мына сиздерге маалымат иретинде айтып кетейин. Токтогул районунда биз митинг өткөрүп, андан кийин ушул биздин митинг резолюциянын алкагында мамлекеттик башчы Атайын Ыйгарым, Жалал Абад областынын Ыйгарым укуктуу өкүлүн жөнөтүп, биздин райондун акими биргеликте биз чогулуштарды өткөргөнбүз. Мына ошол күндөн баштап Тайырбек Сарпашевдин Токтогул районун майкаңдаган Тазабек Сарпашев эмгек өргүүсүнө же болбосо больничныйга ооруп атам деп больничныйга чыгып, бүгүнкү күнгө чейин ошол кандайдыр бир биздин жумуштарга жолтоо болуп, кандайдыр ыкмаларын издөө максатында мына больничныйдан дагы деле келбей жатат. Биздин ошол резолюциянын талабында бул Тазабек Сарпашевди жумуштан алуу да маселеси бар болчу. Мына бүгүнкү күндө Тазабек Сарпашев, урматтуу токтогулдар, сиздерге маалымат иретинде Турцияга качып, мына ошол Турцияда ушул миллион деген акчаларга ээ болуп, майкаңдап, мына Турцияда өзүнүн эз алуу өргөзүн кылып, жана ошондой эле биздин кыймыл аракеттерге, ушул биздин акыйкат менен күрөшүү ыкмаларга жол тосушу мүмкүн. Достор, күрөшсө болот. Мына Токтогул районунда бизге эл тарабынан, биздин санаалаштар тарабынан, ушу акыйкат менен күрөшөм деген акелерим, эжелерим тарабынан 30 000 сомдой акча бүгүнкү күндө чогулду. Биз буга ошол азыркы күндө $1 миллион жакын бюджети бар спецфонд, бул элдин акчасы. Мына ушуну текшерүү астында турабыз. Биз буга Атайын эч кимге независимый аудит жалдадык, жана технадзор, мына элдерден өкүл, жана ошондой эле Атайын консультант да калдык. Мына ошонун башына Кудай буйруса мени Атайын төрагалыкка жол беришти. Келиңиздер достор, ошон үчүн биргеликте болойлу. Мына бул спецфонддун ичиндеги кылмыштуу топтордун бардыгынын жүзү ачылат. Биз буну видео тастыкталмаган менен журналисттик иликтөөлөр менен сиздерге биз ушул далилдегенге толук аракеттер көрөбүз. Келиңиздер. Эгерде ички коррупцияны түздөмөйүнчө, бул раковый опухоль, бул менен биз эгерде толук кандуу күрөшпөсөк, Кыргызстан эч качан өнүкпөйт. Анын ичинде Токтогул дагы эч качан өнүкпөйт. Ошон үчүн келиңиздер, өзүңүздөрдүн салымыңыздарды бериңиздер. Мына эгерде биз мына жөнөкөй жумурай журт, Токтогулдун эли бир муштумга биригип, жөнөкөй адамдар бир ойдо болбосок, анда коррупционерлер бүгүнкү күндө биригип жатат. Ошол эле депутаттар, ошол эле буга чейинки коррупционерлер бардыгы биригип жатат. Бизге биз моралдык жактан дагы, финансылык жактан да кысымдар көргөзүшү мүмкүн. Достор, мына бүгүнкү күндө сиздерге маалымат иретинде Тазабек Сарпашевга 3 иш козготконго биз жетиштик. Бул кайсыл десеңиздер, бул Матраимовго тиешелүү болгон Россия заправкасында, мына Кургойдогу Россия заправкасында биз кылмыш иш козготконго жетиштик. Жана ошондой эле Кара сууга түшүп кеткен Токтогул шаарынын саркындуу суулар аккан станциясына кылмыш иштерди козгодук. Кудай буйруса, козготконго жетиштик. Жана ошондой эле автовокзалга да кылмыш иш козгодук. Жана буга дагы тиешелүү болгон кылмыш иштер козгодук. Баса кетүүчү нерсе, Тазабек Сарпашев 7-деги үйүн өзүнүн гана тилкесине курбастан, анын айланасындагы жерлердин баарына да ээлик кылып алган. Бул баскынчылык. Бул мына коррупциянын так туу чокусуна жеткен адамдар. Өзүн билемдик бул. Кызматынан кыянаттык менен пайдалануу, бул мыйзамсыз баюу, мына ушуга окшогон кылмыш кинелерин бардыгы мойнуна илиниш керек. Ошон үчүн токтогуптар, келиңиздер, бир болойлу. Коррупционерлер бириккенче жөнөкөй жумурай журт биригейли. Жаштар, Каракөл шаарында, Ташкөмөр шаарында ойгонуңуздар. Токтогуптар сиздерге мисал болуп жол көрсөтүп берет, Кудай буйруса.